Авто тыгын эң актуалдуу олуттуу проблемага айланды. Бүгүнкү күндө статистика боюнча Кыргызстанда 1.815.000 автоунаа катталган. Бишкек шаары болгону 350.000 автоунаага ылайыкташкан. Бирок азыр учурда факт түрүндө 700.000, дээрлик 800.000ге жакын автоунаа шаарда жүрөт. Эки эсе көп. Бул маселени чечүүнүн бир канча жолу бар. Буга азыр министрлер кабинети чукул киришиш керек. Жакында Улуу Британиядан Британиянын экспортту колдоо агенттигинин өкүлдөрү келди. Алар Кыргызстанга 2 миллиард АКШ долларын узак мөөнөттүү насыяга бергенге даяр экенин билдиришти. Чоң долбоорлорду алар күтүп атышат. Ошону азыр Бишкек шаарынын мэриясы, министрлер кабинетинин өкүлдөрү биригип туруп, атайын жумуш топ түзүлгөн. Ошол жерде Бишкек шаарында ылдам жүрүүчү жеңил поездерди ишке киргизүүнүн планын иштеп чыгып, тез арада айтса, муну Улуу Британиянын экспортту колдоо агенттиги колдоп берет деп ишенем. Мына ошол эле Кара-Балтадан баштап Сокулук, Бишкекке чейин, бул жагы Кант, Балыкчыга чейин биз ылдам жүрүүчү, жанагындай заманбап жеңил поездерди ишке киргизишибиз керек. Ошол жерден Айтматов проспектиси, Жусуп Абдрахманов көчөсү, Жибек жолу, чоң көчөлөрдүн бардыгына мына ушундай ылдам жүрүүчү жеңил поездерди ишке салышыбыз керек. Мисалы азыр автобустарга канча адам батат? 40 адам. Ал жакта 200-300 адам батып атпайбы? Атайын жолдорду курсак жакшы болмок.